Дүйнөдө качылык валюта рыногунда туруксуз абал жаралып турганы менен биздин курулуш компания жумушун токтотпой баштаган объектилерди өз убагында ээлерине тапшыруунун үстүндө тынымсыз иштөөдөбүз дейт Авангард курулуш компаниясынын башкы директору Эрнест Минкеев. Себеби доллардын куну өсүп, Орусиядан жана ал аркылуу Европадан келчү курулуш материалдары кечеңдеп, курулуштун логистикасына кыйынчылыктар жаралууда. Бирок Авангард компаниясы кардарларга берилген убаданы аткаруу үчүн зарыл делген материалдарды Туркиядан алдырып жатыптыр. Доллардын наркы өскөнү менен турак жайга болгон нарк туруктуу кармалып турат. Доллардын курсуна байланыштуу биздин сатылып аткан батирелерибиз баасы кымбаттаган жок. Ошол эле баа менен сатып атабыз. Бирок өзүңүз көрүп тургандай, кээ бир курулуш материалдары 100%, 150%га чейин көтөрүлүп кетти. Бирок ага карабастан биз ошо баанын баарын өз калында кармап келатабыз. Компания эң зарыл делген курулуш материалдарын Польша, Германия, Италия өңдүү ыракы мамлекеттерден буйртма аркылуу алдыртып, Орусиянын рыногу же ал аркылуу Европадагы заводдордун учуруна сатып алып турса, мурдагы келишимдерге ылайык бир аз кечеңдегени менен чет элдик ишканалар убадасын аткарууда дешет. Европадан алган материалдар кичине логистика жагынан кичине кыйынчылык болуп калды. Бирок ага карабастан биз ошол кечигиши 1-2 жума эле кечигип калышы мүмкүн, бирок бүт Европадан, Россиядан кылган заказ кылган курулуш материалдары 1-2 жума кечиксе дагы келет. Курулуш компания түптөлгөн 24 жыл аралыгында 60 туракча 20га чукул коммерциялык имараттарды куруп, алдыңкы ишканалардын сап башына турарын далилдешкен. Курулуштун сапаты мыкты болгондуктан кардарлардан бул аралыкта бир да капачылык билдирүүлөр болбоптур. Быйыл 14-15 кабаттуу 2 туракчайды тапшырууну пландап жаткан курулуш компания алдыда дагы Кыргызстанда эң бийик имаратты курабыз деп максат кылышууда. 2 объектти эксплуатация берели деген оюбуз бар. Общий 5 объект курулуп атат. Бирок быйыл дагы 2 жаңы объекти баштайлы деп атабыз. Биринчи объектибиз ошол мындаки малоэтажный строительство, ошону баштайлы деген оюбуз бар. Экинчиден дагы ошол Кыргызстандагы эң бийик имараттын бирин баштайлы деген оюбуз бар. Авангард курулуш компаниясынын башкы директору: валюта базарында курс туруксуз болуп, эсептеги акчасын кайда сактап турарын билбей жаткандар кыймылсыз мүлк алса жаңылбайт деп эсептейт. Себеби кыймылсыз мүлк пайда гана алып келбесе, баасы түшүп, банкрот болом деген коркунуч жаратпайт. Курстун баасы ойноп атат, анан элдин баары акчаны эмне алышын билбей, каяка мындай салганын билбей, анан эң негизи менин оюмча ошо биринчилерден болуп ошо кыймылсыз мүлк алыш керек. Анткени анын баасы бизде Кыргызстанда туруктуу болот, акырындан баасы өсүп атат. Эч качан биздин кыймылсыз мүлктүн баасы түшкөн эмес. Дүйнөдөгү кырдаалга баам салган эксперттер да мындай пикирди кубатташат. Анткени доллардын куну кесип көтөрүлүшү тамак аш, мунай заттарга эң керектүү каражаттарга баанын жогорулуусун жаратты. Бирок турак жайлардын наркы азырынча туруктуу. Эгер үй сатып алууну пландагандар болсо, убакыт өткөрбөй аракет кылуу зарыл. Көпкө чейин бул жаатта да бааны азыркы нукта туруусуна кепилдик жок. Во-первых, резкий скачок доллара, что влечет за собой увеличение цены в сомах. Кыймылсыз мүлк рыногунда доллардын кескин өсүүсү менен сатып алуучулардын санын азайгандыгын байкоого болот. Бирок турак жайларга болгон нарк азырынча жогорулай элек. Албетте, курулуш материалдарына болгон баа кымбаттаганына байланыштуу наркты ушул калыбында узак кармап турууга мүмкүн эмес. Андыктан мен батир алууну пландап жаткандарга убакытты өткөрбөй алууну кеңеш берет элем. Сатып алууда негизинен куруучу ишкананын жоопкерчиликтүүлүгүн так билүү зарыл. Эгер милдеттенме алган курулуш компаниясы объектини макулдашкан убакытка бүткөрүп берсе, ал милдетин так билет. Ошондой эле көп жылдык тажрыйбасы бар курулуш ишканаларынын арасында алдыңкы топко киргендиги да маанилүү. Покупатели, которые сейчас хотят приобрести или планировали приобрести, нужно делать это сейчас. Мындан тышкары курулуш компанияларынын ишмердүүлүгү да эске алынат. Ал эми кардарларга кооперативдер аркылуу батир сатып алууну сунуштабайм. Ал схема пирамида сыяктуу болот дейт курулуш тармагы боюнча эксперт Виталий Шалаев. Себеби курулуш компаниясынан сырткары кооперативдин да талаптарын аткарууга, баштапкы төлөмдү же алардын тартибинде каралган пайыздык каражатты алдын ала төлөө керек. Мындай акча талаптар да убакытты кармайт. Сапатка көңүл бурган ишенимдүү курулуш компаниялары менен келишим түзүүнү унутпоо керек дешет эксперттер. Шекер Сатыбалдиева, Аскар Маратов, Нью ТВ.